Салам достор, бүгін біз математикадағы ең көп кездешкен темалардың бірі Пифагордың теоремасы бойынша сөз қыламыз. Пифагордың теоремасында текбұрышты үшбұрыштықтарда текбұрышты 90 градустың қарама-қарсысында жатқан гипотенуза дайыма катеттердің квадраттарының суммасына барар. Бұл Пифагордың теоремасы. Мысалы, с квадрат барар а квадрат плюс b квадрат. Бұл достар Пифагордың теоремасы. Мысалы, бұл жерде с гипотенуза а жана б бұлар үшбұрыштықтың катеттері. Гипотенузаны біз қандай табамыз? Гипотенуза бұл дайыма 90 градустың қарама-қарсысында жатқан жағы. Үшбұрыштықтың 90 градустың қарама-қарсысында жатқан жақ. Бұл мысалы x, бұл үшбұрыштық болса 90 градустың қарама-қарсысында бұл x жағы жатады. Бұл гипотенузасы. Ал эми катеттері бұл ошол гипотенузаға жаныша жатады. Бұл жағы жана бұл жағы. Демек, же болбосо мындай деле билсек болот, дайыма гипотенуза дайыма катеттердин арасынан эң узуну болот. Üçбурчтуктун жактарынын ичинен эң узуну бул гипотенузасы болуп эсептелет. Бул тема аябай маанилүү, себеби математикада бүт эле эсептерде дээрлик баарында эле бул формуланы колдонобуз. Эми бул эсептерди чыгарсак, жөнөкөйүнүн бир аз ордуна карап чыгарып баштайбыз. Так. Бул жерде достор, текбурчтуу üçбурчтук 90 градустун карама-каршысында x жатат. Демек, гипотенузабыз x-ті өзүн жазабыз. X-тің квадраты барар а квадрат, бир катеттин квадратын жазалы, 5 турат, мисалы 5тен баштай берели. 5тин квадраты плюс 12нин квадраты. Демек, x-ті таба алабыз бул жерде. X барар x-тин квадраты. 5тин квадраты 25 плюс 12нин квадраты 144 барар 169 болот. Демек, x-тин өзүн тапсак, 169-дан тамыр чыгарып салабыз. 169 барар канча чыгат? 13 чыгат. Демек, x барар 13 чыкты. Биринчиси бул сыяктуу болуп чыгат. Эми ошол сыяктуу текбурчтуу üçбурчтуктар келгенде сөзсүз ошол Пифагордун теоремасын колдонуп эсептерди чыгарып жүрсөк болот. Экинчи эсепке өтөлү. Экинчи эсепте ошол текбурчтуктун периметрин жана аянтын тапкыла дептир. Периметр деген бул жактарынын суммасы. 4 жагы болсо, 4 жагын кошуп койсок, периметр келип чыгат. Ал эми аянты болсо, узунун туурасына көбөйтүп коебуз. Текбурчтуктарда узунун туурасына көбөйтүп койсок, аянты келип чыгат. Демек, биринчи периметрин табыш үчүн бүт жактарын билишибиз керек. Бизде билели десек, бул жакта биз бир жагын билебиз, 6. Демек, 6-га карама-каршысында жаткан деле 6 болот. Ал эми x. Демек, x-ті табышыбыз керек экен биз биринчи. X-ті кандай табабыз? Бул жерде кайра эле карайбыз. Могул жерде карасак, достор, кайрадан эле бизге текбурчтуу üçбурчтукту берип атат. Могул жагы 90 градус. 90 градустун карама-каршысында 10 жатат. Демек, гипотенузабыз 10. Кайра эле бул формуланын негизинде жазабыз. 10-дун квадраты барар катеттердин квадраттарынын суммасын жазабыз. X-тин квадраты плюс 6-нын квадраты. Демек, бул жерде x-ті тапсак, x-тин квадраты барар 6, бул жака минус болуп өтүп кетет. 10-дун квадраты минус 6-нын квадраты. X квадрат барар болот, 10-дун квадраты канча? 100 минус 6-нын квадраты 36 барар 100дөн 36 64 болот экен. Демек, x барар болот, анда 64-төн тамыр чыгарып салсак, канча чыгат? 8 чыгат. Демек, x барар 8 болду. Демек, анда периметр канча болот? Периметр барар болот
бүт жақтарының суммасы демек 6 бір жағы, екінші жағы 8 плюс 8. Эми бүт жақтар окшош болгон үчүн эки жагы аны экиге көйтүп коебуз, барабар 8 12 24. Демек кечиресиздер 12 14 28 болот экен. Демек периметр 28. Ал эми аянтын табыш үчүн узун турасына көйтүп коебуз. Турасы бизде 6 көйтүү 8 болсо 48 болот экен. Демек периметрин жана аянтын таптык. Кийинки эсепте болсо квадрат берилген бул жерде. Бүт жактары квадраттыкка окшош болот деп билебиз. X. Демек бардык жактары окшош болгон бир квадрат берилди. X'ти кандай табабыз? Бул жерде деле ошол Пифагордун теоремасын колдонсок болот. С квадрат барабар А квадрат плюс Б квадратты. Демек бизде тик бурчтуу 90 градустун карама каршысында гипотенуза жатат. Бул гипотенузабыз бизде коркпой эле жаза беребиз кайра эле. Гипотенузанын ордунда бизде 2 тамырасында 2 турат. Демек 2 тамырасында 2нин квадраты барабар Анын ордунда x турат. X'тин квадраты плюс Б'нын ордунда дагы x турат, x'тин квадраты. Демек эми квадраттарына көтөрсөк, бул жерде көбөйтүү белгиси болгон үчүн квадрат 2 тең тиешелүү болот. Демек 2нин квадраты сразу 4 деп жазайын. 4. Могул квадраты менен тамыр кыскарышып кетсе 2 калат. Дароо эле 4 көбөйтүү 2 8 деп жазайын. 8 барабар x'тин квадратына кошобуз. X'тин квадраты бизде 2 x'тин квадраты болот. Демек 2 менен 8 кыскарышып кетсе 8'ин ордунда 4 калат, барабар x квадрат. X бизде канча болот? Ошондо x тамыр астында 4 барабар 2 чыкты. Демек x барабар 2 чыкты. Демек квадраттын жактарынын баары 2ден 2. Же болбосо квадраттын диагоналын табыш үчүн бир формула бар. Ошонун жардамы менен дагы оңой эле монтип мунун баарын жазып отурбай таап койсок болот. Мунун баарын жазып отургандан көрө сразу эле диагоналы, квадраттын диагоналы барабар бир жагын көбөйтөбүз, x жагын мисалы тамыр астында 2 көбөйтүп койсок чыгат. Демек бизде ушуну колдонуп деле x жагын таба алсак болот экен. Анда кандай болот? Диагоналдын ордунда бизде 2 тамыр астында 2 турат, барабар x тамыр астында 2. Бул жерде тамыр астында 2 менен тамыр астында 2 кыскарышып кетсе, демек бизге калды x барабар 2 калды. Ушинтип узун жазып отургандан көрө ошол формуланын негизинде дароо эле таба алсак болот экен. Кийинки сабакта достор уже бир аз оор болгон эсептерди чыгарып баштайбыз. Бул Пифагордун теоремасын колдонуп. Эгер кызыктырган суроолор болсо, комментарий калтырып кетсеңер болот. Кийинки чыгарылыштарда ошол комментарийдин үстүнөн иштейбиз. Чоң рахмат.